呀生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大屋顶儿红柴门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风车。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Kızımdı тиймекчи болгон экен. Аны кыйнаганда чырак менен башын уруп таштаптыр. Токтоңуз. Азыр эле эмне дедиңиз? Сүргү эмне кылыптыр? Баскынчылык кылыптырбы? Туура айтасың. Басынтпак болуптур. Катуу ачууланган элеңизи өзүн өзү башка чырак менен чааптыр. Ушундай иш кылса Линзи анын кызматында иштей коебу? Жаралгандан жалгыз кызым бауздан коркуп бежинде четтеп жүрөт. Адамдын жинин кайнаткан баузу мени көрсө таптакыр именбейт. Ылайыгы келсе сазайынды тарттырганы жүрөт. Эч себепсиз кызматынан кууп жиберди. Айтчы, кана бул деген акмактык эмеспи? Устат. Чын эле азыр айткандарыңыздын баарын сүргү жазадыбы? Туура. Бардыгын баузу жазады. Ишенбейм. Ишенүү, ишенүү өз эркиң. Миңдүр, сага эскертип коеюн. Баузунун мүнөзүн көрдүм. Лиңзи өкөңдүн мамилеңе зыяны тийди. Сени менен жылдызы каршы. Менин акылымды алсаң, анын шериктештигине барбай эле кой. Барганың менен жакшылыктуу ийгиликке жетише албайсың. Миңдүр, карачы. Арактын канча түрү бар. Болду. Алыңа карабай арак ичкенди гана билет экенсиң. Макул. Сүргү менен жолугушалы. Мындай жерде кыйын сынабы карап көрбөйсүңбү? Ой, ага, биз мындабыз. Сизди аябай сагындым. Кана көрөйүнчү. Келбетиңиз абдан жакшы экен. Мурдагыдан толуп калыпсыз. Ага, чет элдин даамдуу тамактарын татыган окшойсуң. Сүргү, сенин абалың да жакшы экен. Карачы күрмөңдү. Сонун болуп кетипсиң. Бул Петя, а бул жигит Сүргү. Петя? Кичинемде үйдөгүлөр сени оозунан түшүрбөйт эле. Бүгүн сени менен жолугам деп чын эле ойлобогон экенмин да. Сүргү, биз жумгодон кете турган кезде сен эми гана төрөлгөнүңдү билемин. Атам сүт порошогубуздун баарын апаңа берген болчу. Апаң сага эзип берчү. Көрдүңбү? Кандай гана алгырмын деп жүрсөм, чет элдин сүт порошогунун аркасы экен го. Кана силерге тааныштырып коеюн. Мали. Саламатсызбы? Сүргү, бул бийкечиң абдан сулуу экен. Отуруңуздар. Отуруңуздар. Көрдүңүздөрбү?
Экиңерге атайын 2 кумарат эң жакшы кызыл арак дайындадым. Абдан жакшы болду. Бүгүн бир жакшылап ичели. Эче. Сени арактан оолак жүрсүн деп Москвадан ушул жерге ээрчитип келдим. Дагы аракка берилесиң. Болду, кайра кет. Ага, бул кишинин арак ичкенин да сүйлөшпү. Кана? Кана, Орустар аракты соордун айтышет. Мынчалык кызыл арак эмнеге турат дейсиз? Сен билбейсиң. Болду, токтоп калыңыз. Кана? Сиз да алып отуруңуз. Кана? Силер менен жолугуп көңүлүм жайланып калды. Бирибизге болгон урмат тереңге Сөздү жик-жик менен айтат экенсиң го? Болду. Gel. Gel. Болду. Макул. Махабатыңар белгилүү. Башыңардан бак кетпесин. Болду. Сөздүн майын тамсат экенсиң го. Кана алалы. Кана, Ал. ал биели, алып жиберели. Ага. Сизге кичинекей сезимимди айтайын. Россияга барып жаныңызды кыйнап эмне кыласыз? Кереги канча? Сүргү. Ушумча шериктешиңдин соодасы жакшы экен. Байып кеткен чыгарсың. Ага. Сизге айтары болсом, убагында кетпеген болсоңуз, сиз да май чайнап түрмөгө келиңиз. Эмнеге акмак болдуңуз дейм да, а? Сүргү. Ушумча өкүл атам шериктештиктин башкаруу укугун сага бериптир. Ооба. Туура айтасыз. Шияб атамдын ден соолугу күндөн күнгө начарлап баратат. Аялы аны бутка сыйынууга үндөптүр. Бейжиңдеги жумуштардын баары мага калды. Сүргү. Дагы ушумча Лиңзи сенин айыңан шыжыңга кетиптир го. Ушул чынбы? Айтчы гана. Ага. Келгениңе бир канча күн болбой жатып, бир далай иштерди билип коюпсуң го. Лиңз экөөбүздүн ишибизди сизге бияуз айткан чыгар. Кимдин айтканда жумушуң болбосун. Илиңсini басынтып кол жолу кылың келдиби? Сизге мындай айтайын. Анын баары жалган. А? Ошол күнү көбүрөөк ичип коюптун. Лиңзи туура эмес түшүнүп калды. Буга ишенесизби? Ага айтыңызчы, мен ошондой ыймансыз көрүнөмбү? А? Сүргү. Сени минткениңди эрте билген болсом, убагында сага ыңгайын бербейт элем. Ага. Айтарыңыздын баарын айттыңыз. Ага. Лиңз экөөбүздүн баш коша албаганыбыз сиздин оюңузча сиз менен тиешеси жокпу? Болду. Экөөбүз бул сөздөрдү айтышпай эле коелу, жарайбы? Мындан кийин оозго да албайлы. Ичпе десе болбойсуң. Ичпе десе күндө ичесиң. Ичпей эле койсоң боло. Ата. Апа. Эжеке. Качан келдиңиз? Келгениме бир далай убакыт болду. Петяны сыртка дагы ээрчитип чыктыңбы?
Азыр эле биздин киргенибизди көргөн жоксузбу? Баарын көрдүм. Анда эмнеге чыкпайсыз? Минткениңиз кандай болот? Тезинен барып Петяга амандашып койбойсузбу? Билесизби, келгенден бери сизди көрүүгө ашыгып жүрөт, оозунан чүрбөйт. Эжеңдин жолуккусу жок. Бирок кандай жолугаарын өзү да билбей жүрөт. Петянын негизи Бейжиңге келүү ою жок экен. Эжекеңдин кайра турмуш курбаганын угуп, сени менен бирге келди. Ошондойбу? Туура айтасыз. Ал эжекем үчүн ушунда келди. Бирок сөзүбүзгө келсек, эжеке, азыркы Петя мурункусунан аябай өзгөрүптүр. Билемин. Балам, сен жаш эмессиң, акыл токтотуп да калдың. Качан болсо ойго батып жүрөсүң. Маселен Петя экөөңдүн көрүшпөй калганыңарга канча жыл болду? Жунго менен Россиянын мамилеси катыштуу достуктан тайып, каршылашып, кайра достук мамиле жанданышы да бир топ жылга барат. Сен азыр Лау Жао менен алакалашып жүрбөйсүңбү? Бу чөнтөгү жука болгону менен адамгерчилиги бар, адал жигит көрүнөт. Эжеке, сүйлөшкөн жигитиңиз барбы? Ошондой. Үйгө да келген. Бул ишти карап кой. Мен негизи эжекемди кубантайын деп ойлогон элем. Эми тиги ишине зыянымды тийгизгенимди көрбөйсүңбү? Мындай болсун. Эртең Петяга эжекемден үмүтүңдү үздейин. Бейжиңде бир канча күн ойнотуп, жолуна салайын. Жарайт. Миңдүр, бул ишти өзүм айтканым жөн сыяктуу. Кызым, анда ага акырындык менен түшүндүр. Макулбу? Көңүлүн оорутуп алып жүрбө. Мен да ошону айтайын деп аткам. Петя, шашырбай эле коеюн. Кимдин чакырганын билесиңби? Сен чакырдыңбы? Эмнесине бара болдуң? Сөзүмө кулак сал. Бүгүн мен чакырбадым. Эжекем чакырды. Эмне? Эжекең чакырдыбы? Эжекең ишиндеби? Ооба. Бул мен. Мени карачы. Кепим кетип турган жокпу? Мага эмне эрте айтып койгон жоксуң? Петя. Өңүңдө турган эч нерсе жок. İçinde дагы бир адам бар. Дагы ким бар? Сүргү барбы? Ошондойбу? Эжекемдин жигити. Жигити дейсиңби? Бул кандай болгону? Иштин жайы мындай. Эжекемдин жарым жылдан бери сүйлөшүп жүргөн адамы бар экен. Муну сага айтууга отурганым идеялык даярдыгың болсун дегеним. Бираздан кийин эжекем менен жолуккандан кийин баарын билерсиң. Түшүндүңбү? Бирок сен Москвада эжекем алиге чейин жалгыз дебедиң беле? Эми бул кандайча болуп калды? Ушундай. Жигити деп турганың Ушундай. анын этегинен кармаганы жүргөн адамы дегениңби? Туура. Турмуш деген ушуй. Көргөн түшүң эмес. Чагымдуу да ыр эмес. Эртеңки күнүңдө эмес. Ягыр экөөбүздүн кайра жолукканыбыздын өзүнө шүгүрчүлүк кылам. Макул. Ошондой ойлосоң, мен да кабатыр болбоймун. Кетели.
Ягыр. Ягыр. Апа, бул ишти көрбөйсүзбү? Эжекем бул жолу Петя менен болгон иштерди аягына чыгарамын деп чечкен эле. Петя да мындан ары эжекемдин ишине тоскоол болбогонго макул болгон. Ким ойлоптур? Минтип экөө жолугары менен Петя Ягыр деп чакырды эле. Эжекем өзүн кармай албай ботодой боздоп жиберерин. Бул кырдаал жүрөгүңдү элжиретет. Негизи канча жыл көрүшпөгөн туугандардай сыяктуу. Мынчалык көбөйтпө. Эжекең өзгөчө көкбет аял. Канча жылдан бери көзүнө жаш алганын көрбөптүрмүн. Апа, сиз билбейсиз го? Кызыктын кызыгы андан кийин болду. Петя эжекемди катуу кучактап алыптыр. Лау жау экөөбүздүн көзүбүзчө экөө өшүп кетти. Ата, ошол кездеги абалды сөз менен жеткире албастыгымды билесиздерби? Айтыңызчы, экөө да жаш эмес. Көрүшпөгөнүнө далай жыл болду. Билесиздерби? Кандай гана сүймөнчүлүктүү десеңизчи, эжекем адатта сезимге көп бой бербеген сыяктуу көрүнгөнү менен мен карагандан да уялдым. Жазмыш деген ушул. Ал экөө да кайра турмуш курбаптыр. Канча жылдан бери бирин бири күтүп жүргөн сыяктуу. Эжекеңдин шору кандай калың эле. Кандай болгон күндө да ал акыры өзүнүн бактысын тапты. Болду. Аларга бакыт тилейли. Башка амал да жок. Эмне күлөсүң? Жөн эле. Өзүмдү өзгөчө бактылуу сезип турам. Петя, акыры ушул күнгө жеттиме? Ягыр. Экөөбүз окшошпуз. Мурунку турмушубуз сүйүүсүз өткөн эле. Алдыңа бата берейин. Сени аярлап өтөм. Алаканыма салып бап истейм. Мына эми бакыт кучагында термелген болосуң. Ягыр, билесиңби? Сенден алыстап кетип, кайра бириккенден кийин жараткан теңирим кулагыма бактыңды эми таптым. Рас, ошондой туура экөөңдү теңирдесиз табыштырган. Бир жупсуңар деп шыбыраган сыяктуу болуп сезилди. Мындан ары сенден ажырабайм. Ишен мага. Сенден таптакыр ажырабайм. Чын эле ошондой ойлойсуңбу? Чын эле ушундай. Мен да ошондой ойлойм.
Яр, келчи бери. Сен өбөйүн. Абдан кубанып турам. Петя, отурчу. Сага айтарым бар. Эмне айтмакчысың? Эгер чыны менен бирге болгуң келсе, мен үчүн, жана экөөбүз үчүн биринчиден аракты ташташың керек. Яр, аракты токтотушума жардамдаш. Яр, бул колумдан келбейт. Мен да аракты биротоло таштагым эле келет. Анткени аракты койбосом жумуш таба албайм. Мен кайыр сурап да көрдүм. Москвадагы аракты айыктыруучу жайына да бардым. Бирок аракты таштай албадым. Сарсана болбо. Яр. Азыр жанымда сен барсың. Аракты да байкап ичмек болдум. Эми ичпегенге тырышам. Мас болбойм. Макулбу? Мага сен. Яр, сен жардам бер. Сен керексиң мага. Сен. Болбойт. Менин жанымда болот экенсиң, шарапты татпайсың. Түрүң кандай гана коркунучтуу. Минтпечи, макулбу? Болду, Петя. Булардын баарын сага алып келдим. Баары сен жактырган нерселер. Чын. Айтмакчы, муздаткычка жеген нерселерди салып койдум. Каалаганыңды алып жей бер. Сен үйдөн чыкпай отур. Менин дагы жумуштарым бар. Яр, токточу. Яр. 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 Яр, мени үйгө камап койсоң болбойт. Мен кылмышкер эмесмин да. Яр, ач эшикти. Яр. Уаң аға, адам картайганда моюн калбаса болбойт экен. Азыр буту колума эмне болгонун билбейм. Таптакыр эле күчү жок. Жаш кезимде 2,5 метрлик дубалдардан оңой эле секирип өтүп кетер элем. Анда колу бутуң жеңил эле да. Ооба. Мурун эмдөө тобундагылар атка жеңил тайга чак дешип, мени Элпек Жоу дешип, атайын лакабат менен чакырышчу. Укканым бар. Туура айтасың, адам картайгандан кийин эч нерсеге чамасы келбей калат экен да. Бирок Лаушияу картайган сайын ашыгы алчысынан түшүүдө. Өткөндө гана Бейжиңге сабак өтөөгө дагы чакырыптыр. Ой кокуй, чынында таң калып жүрөмүн. Лаушау сыяктуу жер суу чалып жүргөн бирөө азыр айтылуу маман окумуштуусу болуп кеттирби? Ойбай жеңе. Таң кала турганда эмнеси бар? Лаушияунун ата бабасынан калган алиги жер жагдайы жөнүндөгү эстеликти басып чыгарыптыр. Айтылуу чыгармасы болгондон кийин албетте окумуштуу болот да. Ай, чынымды айтсам убагында ошол эстеликтерин карап да койбогон элем да. Анан китеп чыгыптыр дечи. Убагында анын колундагы ата бабасынан калган жер жагдайы жөнүндө эстеликтин асыл экенин билген элем. Угушума караганда Лаушау бул жолу Бейжиңге келип сабак өтүүдөн сырткары дагы Шангаңдык кожоюнуна жер тандап берет экен. Туура, ал өзү ушундай деген. Ай, мээнеттин түбү урмат сый деген ушу да.
али машыгып жатасыздарбы? О, ай. Ай, сиңдим? Негизи Yangi бий тобу бизге көйнөктөрүн беришти. Атайын силерге көрсөткөнү келдим. Жакшы экен? Ай. Карган кемпирдин артыкча жасалганы чынында сөлөкөт көрүнөт экен. Бул эмне дегениңиз? Топ-туура айттыңыз. Би бийлеген балерина окшоп калыпсың. Сөйлән, бул кийим менен күндүз жүрсөңгө мейли, бирок түндөсү жүрө көрбө. Башкалардын үрөйүнө чүрүп, бир балери болуп жүрбөсүн я. Сиз Музыка топторуң, алиги сүйөмөл музыка аткаруучуң барабанды абдан катуурат экен. Жүрөгү оорусу барлар чыдай албайт, билдиңби? өзүңөргө карагылачы. Моомне экен. Кармабаңызчы. Силер кызганып турасыңар. Өзүңөр тургундардын айткандарына кошулуп кыймылга катышпай, элди кекетип мокотконду гана билесиңер. Барабандын добушу катуу болсо эмне болуптур? Силерге айтып коеюн. Кийин ушундай чоң барабанга алмаштырабыз, добуш ушунчалык катуу чыгат, ошондо көрөсүңөр. Ошондо кантер экенсиңер. Көрөм ошондо силерди. Ойбой, силер мында дагы эле кайматышып турасыңарбы? О, Баузы, келдиңби? Леже. Жанагы биздин бей тобубузга алып бермекчи болгон барабанын гана, акчаң гана. Эжеке, кабатыр болбоңуз. Бул ишке атам макул болуптур го. Убакыт болгондо барып алып берем. Макулбу? А? Макул. Эй, барабанды чиле алмаштырасыңбы? Мен чал. Сен чын эле алмаштырып берүүгө макул болдуңбу? Ошондой чоң эне. Атамдын атагын асмандатып, беделдүү ар кандай иш болсо алып берүүгө дайынмын. Карагыла. Көрдүңөрбү менин неберем кандай жоомарт. Бергел. Ооба. Ата? Оюмду өзгөрткүм келип калды. Барабан алып бере турган ишти кое тур. Ашык акчаң болсо, Үмүт башталгыч мектебине жардам бер. Макул. Күйгө кире. Оюн өзгөрткөн эмнеси? Лаужо. Шеяв атаң бул жолу келсе кандай иштемексиң? Ата, эски жосум боюнча бир бөлүм жарнама беремин. Бирок ал киши ала коебу? Талай жылдан бери эч бир дагы иш тындырган жок. Айылдан уйла турган болушу мүмкүн, бирок эсиңде болсун. Бул шериктештикти ошол акча чыгарып курган. Ата, бул ишти жакшы билем. Эң жакшысы өзүм ыңгайланыштырайын. Ыңгайына карап көр. Дагы сенин агаңда сандалып бош жүрөт. Ата, билмексен болдуңуз го. Агам азыр жумуш иштеп жүрөт. Мурдуна суу жетпей жүргөн кези. Жумуш иштеп жүрөбү? Көрдүм го. Ошондо кандай иштеп жүрөт? Агам биябызга жардамдашып жүрөт. Салып жаткандарды укмуштуудай бир чоң курулуш болбогон менен агам ортого чыга калып, шериктештеги таяныч техниктердин баардыгын алып кетти. Ата, айтыңызчы, агамдын бул эмне кылганы? Кандайсыңар? Уаң башкаруучу. Көрөк этейин деп эле келдим. Биякта экенсиңер го. Эй, Луистат, жер чалуучунун айтуусунда төрүй жак кире беришиң дегендей жакшы эмес. Эң жакшысы сүрөттүү дубал тургузгула дейт. Сизге айттым эле го. Бул иштин эч кандай кыйынчылыгы жок. Кандай сүрөттүү дубал тургузууну айтсаңыз эле болду. Сураштырып көрдүм. Бейжиндеги чөнтөктүүлөр сүрөттүү дубалга өзгөчө маани берет экен. Кол күчү менен тургуза салсак болбойт. Өзгөчө болгону жакшы. Уан башкаруучу, оюмдагын айттыңыз. Айылыбызда оюлары өзгөчө бир сүрөттүү дубал бар. Атамдын айтуусунча, туташ Бейжиндеги сүрөттүү дубалдардын ичинде биздин үйдөгү сүрөттөгү дубалдын оюсундай кооздугу жок экен. Мүндүр, атаң ашырып айткан жок.
Менин атам айылыңардагы сүрөттүү дубалды тигиле карап, ата өнөрүн айрыкча жетиги үйрөнгөн бир оючу ойгон деген. Чынбы? О? Эй, экөөңнүн сөзүңдү угуп, айрыкча кызыгып турамын. Эй, Мүңдүр. Мени ээрчитип барып көрсөтүп келбейсиңби? Көрүп көз кумарымды кандырайын. Макул. Үй бүлө абалдарыңды да жакшы билем. Кириңиз. Көрдүңүзбү? Бул сизге айткан сүрөттүү дубал. Көрүңүз. Кандай гана көркөм. Укмуш сонун. Чынында керемет экен. Кандай тартымдуу. Мүңдүр, Ата. Бул киши Бул киши менин атам. Бул киши башкарчу болот. Уа мырза, өзүңүздү көрүүгө ынтызар болуп жүргөн элем. Силердин Уан башкаруучуга 4 жагы үйлүү коро жайдын салып бермекчибиз. Бул киши айылдын ортосуна сүрөттүү дубал тургузмакчы экен. Көрө бериңиз. Көрүңүз, түшүнбөгөн жериңиз болсо сураңыз. Уаң мырза. Бул дубалды тургузууга кандай кирпич иштеттиңиз? Азыр мындай кирпичти табууга болобу? Бул кирпичти Шаңдүңдүн Лиңжоу деген жеринен чыккан. Ошол жердеги сары көлмөнүн балчыгынан койдурулуп жасалган. Бул кирпичтер 1000 жыл тунуп жаткан балчыкты койдуруу аркылуу жасалган. Азыр мындай кирпичти таппайсыңар. Бул кирпичке окшобойт экен. Карагылачы. Салынган ойлоруна караганда мрамордон айырмаланбайт экен. Уаң мырза, бул дубал тургузулганына бир далай убакыт болгон чыгар. Ооба. Мына жазылуу турат. Доордун 5-жылы тургузулган. Азыркыга чейин 160 жыл болду. Аябай эски сүрөт экен го. Уаң мырза, бул дубалыңызды сүрөткө тартып алсам болобу? Булардыбы? Тарта бер. Тарткыла. Лүй мырза, Мүңдүрдүн үйүнө барып көрдүм. Сүрөтү дубалы чынында сонун экен. Ошону менен мен да ошол сыяктуу дубал тургузуу оюна келдим. Оюндагыдай болсо баасына келишүүгө болот. Эмне? Алардын үйүндөгүдөй окшош дубал тургузасыңбы? Эй, ата энең тургузганын алиги ишти өзүңөр да көрдүңөр. Материалы, долбоору, техникасы жагында эч кандай кынтык жери жок. Айтканыңыз жөн. Ал үйдүн түбүнүн баары бекем дарактан жасалыптыр. Мунуңуз бизди кыйнагандык эмеспи? Азыр Уаң Мантаңдын короосундагы сүрөттүү дубалды коюп, биздин короодогу сүрөттүү дубалды тургуза тургандардын өзү жок. Муну билемин. Окшотуп жасоо чынында оңой эмес. Чынымды айтсам, окшотуп жасаттыруу оюмда жок. Экөөңдү бул иште акылдашууга чакырдым. Түшүндүм. Сиздин оюңуз ошол дубалды корооңузга көчүрүп келүү болду го. Силер Сүңдөөрундагы саялыкты да мейман сарайга көчүрүп алып келдиңер. Мунун эмне кыйынчылыгы бар? Уаң башкарчу, чын эле калжаң баш экенсиз. Акчага баарын сатып алууга болот экен деп калдыңызбы? Ал сүрөттүү дубал атамдын эң ардактуу асылы. Муну билемин. Калжаңдап да турган жерим жок. Болобу болбойбу? Атаңа угузуп көрсөңөр болбойбу? Макул. Байкап көрөлү. Айтыңызчы гана, ошондо канча акча бересиз? Мунун касиетин баамдай албаймын. Канчалык күнгө жарай турганын да билбеймин. Болбосо өзүңөр айтып көргүлөчү. Сизге мындай түшүндүрөйүн.
Сүрөттүү дубалдын оюлары менен тарыхын кошо алып келүү мына момучага жатат. Мунун канча ошондо? 200 000 бир канча үйдүн баасынан кем түшпөйт. Макул. Силерге 250 000 уян берейин. Иш бүтүп жатса, 50 000 уян силердин таманакыңар болсун. Ойлончу өзүң. Азыр Бейжиңдеги бир короонун өзү ушунчалык акчага жарабайт. Ал кыштан жасалган сүрөттүү дубалга ошончолук акча беремин деди. Мындай бакыт бардык адамга буйра бербейт. Саныбызды согуп калбайлы. Чынай. Анын акчасы чын эле көп экен. Ошондо ал акчаны кандай таап жүрөт? Бирөөнү барымтага кармаса да анчалык көп акча таба албайт. Азыр эң акча таба турган кесип бекитилген кагазды колдон колго өткөзүү. Ал сөзсүз ушуну кесип кылат. Миңдүр, тилимди ал. Мейли кандай болсо да бул ишти сынап көр. Атаң акчага кызыгып макулдап коюшу мүмкүн. Атамды айтасызбы? Ошол дубалды сата коебу? Үмүттөнбөй эле коюңуз. Мындай дебе, ойлоп көрчөй өзүң. Аз акча эмес. 200 000. Кандай гана көп акча. Бул акчаларды тизери болсоң, бир далай жерге жетет. Атаңдын тырмактап жыйган акчаларын кошкондо да буга жетпейт. Анын үстүнө атаңдын шакирттеринин ичинде ою сала тургандары көп. Мына муну сатып жиберип, дагы бирди тургузуп алса болду го. Айбай. Коюңуз болду. Атамдын кандай адам экенин жакшы билет эмессизби? Албетте билемин. Реформа жасап, эшик ачканында бир далай жыл болду. Адам да өзгөрөт. Сага мындай түшүндүрөйүн. Адам картайгандан кийин байлыкка тоюп калат. Анын үстүнө сен да жаш эмессиң. Баш кошушуң керек. Бала чаканы багасың. Баарына акча керек. Бул сооданы сен жаза, пайданын көбүн сен ал. Мен ойлогонум башка. Оған башкаруучунун көңүлүн таап, улантып эмеспи? Кандай, байкап көрөсүңбү? Жөн эле, оозумду оорутамбы деп отурамын. Биринчиден байкап көрбөйсүңбү? Кандай? Аны эмне кылмакчы экен? Ата, биринчиден сөзүмдү угуңуз. Тигил семиздин Бейжиңдик 4 жагы үйлүү коро сатып алды. Короосуна сүрөттүү дубал тургузамын дегенден кийин үйгө эрişип келген элем. Өзүңүз да көрдүңүз. Мындай болорун ким билген? Корообуздагы сүрөттүү дубалды көргөндөн кийин окшотуп жасагандын кереги жок. Ушуну аламын деп туруп алды. Сүрөттүү дубалымды алмакчы бекен. Оозуң араңда ачылыптыр го. Ата, ачууланбаңыз. Сөзүмдү айтып бүтөйүн. Иштин жайы мындай. Бул короону салып бүткөндөн кийин сырт жерден сүң доорундагы саякатты алып келиптир. Орнотуп бердик. Таптакыр бөлүнгөн жок. Анын ою бул сүрөттүү дубал ирети менен жыйналган. Ушул адис менен алып барсак болот демекчи. Биринчиден сизден сурап көр. Барып акылдаш деди. Менимче анын берген баасы болгон сыяктуу. Тигини? Данио, бер чык. Апа. Эмне жумуш? Сен мага мыңдырды желткилей бербе. Орунсуз күнөөлөгөнүңдү кой. Аны урматта дечи элең го. Бирок бул уулуңчу чынында жүрөктү жуткан эмекен. Ал эмне кылыптыр? Сүрөттүү дубалды сат дейт. Эмне? Апа, сизге түшүндүрөйүн. Биринчиден отуруңузчу. Мен жөн эле сурап койгонум го. Ата, саткыңыз келсе сатыңыз, саткыңыз келбесе жөн эле коюңуз. Ушун менен бүтсүнчү бул жумуш. Угуп атасыңбы мунун айтканын я? Уулуңдун чөнтөгү кагылып бетке чиркөө келтире турган ишти эми иштейин деп турган экен да. Мөңдүр. Атаң туура эмес күнөөлөп турган жок. Сүрөттүү дубалыбызды сатсаң, үйүбүздү дагы сатканга туура келет да. Жубарымбек, мына муну бирөө келип үйлөрүңдөгү сөөккүлүн сала турган челекти сатасыңбы деген менен бирдей. Кандай гана жетесиз элең сени я. Ата, бул сөөккүлүн сала турган челек эмес. Ою салынган дубал эмеспи? Эмнеге ошончо таба алайсыз? Анын үстүнө мен да жөн эле сурап койгонум эмес. Жөн эле айтып койгонумун дейсиңби? Бул деген оюңа да келбеш керек. Сиз анын канча акча берем дегенин билесизби?
Ал мынчалык акча беремин деп. Жубарымбектин айтып турган сөзүн карап кой. Дагы акчаны оозго алат. Ата бабабыздын аброюна дак келтирген кара бет. Ошол негизи сенин сыйлайын дедим эле. Кандай гана жетесизсиң сен. Ай, акыр не болду? Ата бабабыздын арына дак келтирген кара бет. Негизи муну сыйлагым келди эле. Бул Жубарымбекти качан көрсөң, ушундай иштерди ойлоп жүрөт. Ким жолдон тайыптыр? Эмне дегениңиз? Эмне мойнуңа албайсыңбы? Я. Болду. Ай, чал. Бул сөзүңдү сен ашыкча айттың. Кантесиң деген? Ашыр айткан жокмун. Бул Жубарымбек биягузу менен биригип алып, биягузунун кол астындагы адамдардын баарын алып келиптир. Минтип тапкан акчаң сенин курусун. Куруп кетсин бул акчаң сенин. Болду, чал. Эми ушинтип айта берсең, дагы кызыл кектек болосуңар. Эмне моюн сал эмессиңби? Кетип көрчү, кана кетип көрчү. Лаушияу. Шаңганды каялың эки уул бир кыз алып келди. Картайгандан кийин төртөөнү тарбиялап неберең да кызыгын көрүпсүң. Өкүнүчтүүсү көптөгөн иштерим бүтпөй калды. Негизи Бейжиңде көп эле турайын деп ойлогом. Анчалык кайратым жетпеди. Кайратым калбады дейсиң го? Жогорку мектепте сабак өтөөгө бардың го? Айтмакчы, акыркы өткөн иштериңди уктум. Жакшы өттүң. Курулуш ишиң баштоонун алдында жер суу ыңгайын карап, аян тандоо. Мен негизи китепте эмне жазылган болсо ошону гана окуп сабакты, билимдерди гана үйрөтүп койдум. Ичкерилей түшүндүрсөң окуучулар түшүнбөйт экен. Ата, апа, Петя келди. Ай. Петя. Кирсем болобу? Кел. Ата, апа амансыздарбы? Болду. Келе калып эле ата, апа дейсиң. Бул деген эрте сөз.